Баткендеги окуя. Чегарада кыргыз-тажик чегарачылары ок атышты. Бүгүн 10 мартта саат 10:50 чамасында кыргыз-тажик чегарасында ок атылды. Бул тууралуу чегара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Баткен районунун Тескей жерлигиндеги чегаранын такталбаган айбагында Тажикстандын чегара кезмети мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, чегараны кайтаруунун жаңы чегине чыгышып, Кыргыз Республикасынын чегара кезметин аталган аймактан кетип калуусун талап кылышкан. Ал жерге тажик чегарачыларына кошумча күчтөрү келип, сан жагынан көптүгүнөн пайдаланып, жаңы чекке кирүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда кыргыз чегарачылары тажик аскер кызматкерлеринин ниетин ишке ашырууга жол беришкен эмес. Натыйжасында ок атышуу орун алып, ал 10 мүнөткө созулган. Кыргыз тараптан жаракат алгандар болгон жок. Дароо эле эки тараптын чегара өкүлдөрүнүн телефон аркылуу сүйлөшүүсү болуп, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен чыр-чатак орун алган жерден чегара кезметтерин эки тараптын чегара өкүлдөрү келгичи алып кетүүнү жана кошумча күч жана каражаттарды алып келбөөнү макулдашышты. Саат 11:45 карата Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Тескей жерлиги мамлекеттик чегаранын такталбаган аймагына кирет. Ал жерди Кыргызстандын жарандары пайдаланып келет. Баткен облусундагы чегарачылар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү.